Assalamu alaikum, жамаат ферма жеткен. Мынаке бүгін Алладан болып инкубаторға салғаны жұмыртқаларды даярдап жатам. Ушул учурдан пайдаланып сіздерге бир аз болса дагы пайдалуу видео тарта кетейин деп чечтим. Ол инкубатордун лотокторуна кандай кылып жұмыртқаларды тизгенибизде өзүбүзгө оңгайлуу болот ошол жөнүндө. Азыр мен бул лотокторду бир тарапка уклон кылып койдум. Эмнеге десеңиздер, бул лотокко жумуртканы терип жатканда кыйналбай, жумурткалар бир тарапка ооп кетпейт же жыгылып кетпейт. Ошонун негизинде. Анан лотокту бир тарапка уклон кылганда сөзсүз түрдө ылдый жагынан баштап жогоруга карап кетебиз. Анан жогоруга жеткенде моондолгон конечныйинде бош жайлар калып калат. Ошолорго моондолгон вата же болбосо губкаларды деле колдонсоңуздар болот. Сөзсүз бош калган жайларга ушундай кылып кыстарып койгон жакшы. Эмнеге десеңиздер, жанагы аппарат ар 2 саатта жумурткаларды айландырганда жумурткалар штобу жыгылып же болбосо моондолгон рейкаларына тийип сынып калбаш үчүн. Ошонун негизинде. Анан урматтуу жамаат, мен уже экинчи лотокко баштадым. Ушинтип эле тизип келесиздер. Тизип келгенде моунду болгон конечныйине дагы бош жай калат. Ушул жерге деле сөзсүз түрдө губка же болбосо вата кыстарып коесуздар. Жумурткалар ошондо эч жакка кетпейт. Мынакей азыр ушул лоток бир тарапка уклон болуп турган үчүн мен эч кыйналбай эле бир колу менен жумурткаларды тизип, бир колу менен видео тартып жатам. Бул видеону тарткан себеби ушул жаңы баштагандарга, анан жумурткаларды могу лотокко тизе албай ыңгайлуусуз болуп аткандарга ошолор үчүн тарта кеттим атайын. Мынакей урматтуу жамаат, экинчи катары да келди. Уже бул сол тараптан бош жай калды. Мону болгон ватаны кыстарып коебуз. Ошондо кийинки жумуртканы тизип атканда булар жыгылып кетпеш үчүн. Үчүнчү катардын жумурткасын сөзсүз түрдө ушул вата койгон жактан кайра баштап кетебиз, оң тарапка карап. Урматтуу жамаат, ушул видеону тааныштарыбызга сөзсүз түрдө бөлүшө кетебиз.